Саламатсыздарбы достор? Биз өткөнкү бир чыгарылыштарыбызда айттык элек, менин баш кийимдерим көп. Бүгүн башка баш кийим. Бул Вьетнам аскерлеринин баш кийими. Ушул баш кийимди Вьетнам аскерлери кийип, анан өзгөчө Америка америкалык аскерлер менен урушкан болчу. Бул ал жакта абдан популярдуу жана эми Вьетнам бул Америка жеңе албай койгон өлкө болуп эсептелет. Вьетнамда болсо биз жеңгенбиз Американы деп келишет. Мунун эч кандай мааниси деле жок. Мен жөн эле ушу баш кийимдерди жөн эле тиги жерде илинтирбесин деп ар биринин кийип аткан учурум. Келерки суроо жооп абдан жакшы, кызыктуу суроо жазыптыр. Азыр уксаңыздар, абдан кызык да. Бул жаш жигиттен келип атат. Ассаламу алейкум, Илим байке, кандайсыз? Ден соолуктарыңыз, иштериңиз жакшыбы? Сиз турмуш тууралуу жакшы ой пикирлер менен бөлүшүп, талкуулаганыңыз жакшы көрүнүш болуп жатат. Кандайдыр бир деңгээлде коомго пайдасын тийгизип жатат деп ойлойм. Мен да ошого үмүттөнөм. Мен да сиздин ар бир чыгарылышыңызды көрүп турам жана кээ бир акыл насааттарыңызды пайдаланып жатам. Байкап турсам, дээрлик көпчүлүк пайыз аял заты кеңеш сурап кайрылышат окшойт. Менин байкашымча, көпчүлүк жолдошторунан нааразы болгондор экен. Биздин мырзалар ушунчалык жоопкерчилиги жок, үй бүлөгө кайрымы жок, такыр эле болбой калдыбы деген ойго келип кетесиң. Кыскасы, коомдо абдан көйгөй көп экен. Мен дагы сизден бир кеңеш сурасамбы деген ой жаралды. Жашым 32-де, үй бүлөлүүмүн, 2 балам бар. Жубайым экөөбүз кыз жигит болуп сүйлөшүп турмуш курганбыз. Дүңүрөтүп, той өткөрүп, элден бата алып баш коштук. Ата энемдин бир туугандарымды кыйнабай, каражатты өзүм иштеп таап келип үйлөндүм. Той бүтөрү менен эле жубайым экөөбүз чет өлкөгө иштегени кетип калдык. Тагыраагы жашообуздун көпчүлүгү ошол жакта өттү. Балалуу болдук, иштедик, ойнодук, күлдүк. Иши кылса турмуштун оош кыйышын чогуу тарттык. Арадан көз ачып жумганча 6-7 жыл өтүп кетти. Бишкектин ортосунан батир алдым. Бир эмес экөөнү машина алдык. Кыскасы, жашообузду бир кыйла оңдоп алдык. Чет өлкөдө жүргөндө уруш талаш дээрлик жокко эсе. Бактылуу жашап келдик ушул кезге чейин. Кыргызстанга көчүп келгенибизге 6 айдан ашып калды. Бул жака көнүш өтө кыйын болду. Азыр деле жакшы көнө элекпиз. Акыркы күндөрү түшүнбөстүк күч алды. Тез урушуп кетчү болдук. Бизде жашоо бөлөкчө эмеспи? Той, аш, конок, понок деген күч алды. Ата энем айылда турушат. Кезде барып кызмат кылып коелук десем эч көңүлдөнбөйт. Ага деле макул деп көз жумуп келем. 2 балам менен үйдө отурат. Мен болсо такси кылып акча таап жатам. Кээде түндөп иштөө туура келет. Уйкудан калам, бара нервный боло баштадым. Такыр жубайыма көңүл бура албай калып жатам. Билесиз, азыр Бишкекте жашоо өтө кымбаттап кеткен. Күнүмдүк тапкан акчам бирде жетип, бирде жетпей дагы калып жатат. Акыркы күндөрү ошол болбос нерсе үчүн көп уруш чыкчу болду. Тажадым, кетем деп көп коркутат. Болбосо үй жайыбыз бар, машинабыз бар, башка эмне керек дейм деп ойлонуп кетем да. Өзүмдөн дагы кетип жатат. Бирок акыркы күндөрү такыр энергия жок. Эч нерсеге көңүлүм тартпай жатат. Өтө арыктап дагы кеттим. Неге мынча арыксың деген суроолор өтө жатты. Айылга бир жүгүрүп, шаарга бир жүгүрүп, анан түнү менен иштеп жетишерлик энергия топтой албай жатат окшойм. Негизи ичпейм, чекпейм, башка кектердей болуп, оңго солго баспайм. Бул жактын жашоосу жакпай жатат окшойт. Чет өлкөдө эркин жүрүп калган жан. Негизи кандай кылсак жашообузду оңдоп кетебиз, бактылуу үй бүлөнү сүрөтүн кантип тартсак болот? Өтө көп жазып койсом кечирим сурайм, болгон ичимдеги нерселерди чыгарып ийдим окшойт. Сууну сиңген жерге куй деп айтып коет эмеспи? Анын сыңарындай сөздү да уга билген, баалай билген адамга айтылат окшойт, ыраазычылык билдирем. Иним, чоң рахмат сурооңузга. Мен мындай сурооңузга абдан баа бердим. Бул сурооңузду бааладым. Биринчи себептен
баалаганым өтө катасы жок жазыптырсыз, мындай сабаттуу экенсиз. Бул биринчиден. Экинчиден, чынында эле мисалы көбү окуганда биздин окурмандар ойлошу мүмкүн, эми жашоосун баары эле жакшы турбайбы? А көпчүлүк тилекке каршы миниши мүмкүн да. Аялы отурган да. 2 батири бар экен, машинеси бар экен, жыргап эле жашай бербейби? Карасаң муну ата энесине деле баргысы келбей жатканын деп дагы көбү жөн эле комменттерди жаздырышы мүмкүн да. Эми ар кандай комментарийлер болушу ыктымал. Мына ылдый жакта азыр ушу YouTube'дан комментарийди сиз карасаңыз болот. Мен айтайын дегеним мындай да, эми баягы чет өлкөдө биз урушпай талашпай жүргөнбүз, бул жака келдик эле урушуп талашып баштадык дегендин дагы бир себептери. Эми мен биринчиден мындай деп айтып кетейинчи иним. Мисалы азыр мен сизге жооп бергенде бул толук кандуу сиздин ушул маселелерди, көйгөйлөрдү чече турган бир жооп болушу ыктымал, жооп болбошу ыктымал. Анын үстүнө мен мындай деп айтайынчы, бул сиздин маселеңизге мисалы бир эле адам мага окшоп эле жооп берип коюп, анан баары чечилип кетиши таптакыр мүмкүн эмес. Себептен сиздерде мисалы көп маселелерди чекесинен чечип, чекесинен ошонун баарын чыгарып, талдап, анан чечим кабыл ала турган нерсе экен да. Сиздин жашооңуз чынында эле абдан жакшы мындай көрсөткүч да. Сизге окшогон жашоо көбүнүкү бар. Анан көбүнүкү эле минтип айтат да, сиз айткандай эле суроону берет. Аялыма эмне жетишпейт? Мынакей бир эмес 2 батир бар, машинем бар, мен иштеп атам, ичпейм, чеппейм, сиз айткандай сол жакка да барбайм, мындай нерсе кылбайм, бирок эмне жетишпей атат, эмнеге эле биз уруша баштадык деп сиз суроо кылып баштаганыгыз абдан жакшы. Таксиде дагы иштейт экенсиз. Бул жерге келгенге 6 ай болуптур. Сиздер үйлөнгөнүңүздө эгер 6-7 жыл болсо, 6-7 жыл сиздер сырт жакта жүрсөңүздөр, сырт жакта чынында эле мындай нерсе бар да. Сырт жакта биринчиден силер ал жерде эми тааныш билиш деген азыраак болот, туугандар деген азыраак болот. Ал жерде көбүнчө силер жанталашып биз акча табалык деп бир максат коесуздар. Биз акча табалык, анан үйдө Кыргызстанда эме там алалык, тамсалалык, же болбосо машина алалык деп бир максат коесуздар да. Ошол эки максатка чогуу сиздер аракет кылдыңыздар. Чогуу мына жубайыңыз менен, балдарыңыз менен деп айталы, сиз чогуу аракет кылдыңыздар да. Бул ошол эки сиздерге ушул максат сиздерди бириктирип, сиздерди мындай көп нерсени баягы эгерде ал жерде жетишпегендик болсо, аны дагы байкабаганга, ал жерде кыйналгандык болсо, аны дагы байкабаганга аракет кылып жаттыңыздар да. Анан мисалы ошончо жыл жүрүп бияка келгенде биринчиден ошол максат жоголуп кетиши ыктымал да. Сиздерди кармап, сиздерди алдыга умтуп жаткан, бириктирип жаткан, көп кыйынчылыктарды бирге жеңе турган максат жок болуп калышы ыктымал да. Бул биринчи себеби болушу ыктымал. Экинчи себеби, достор, мен жана Dream Journey компаниясы кезектеги кызыктуу тур жарыялайбыз. Бул саам биздин тур Фудзиямага, Жапонияга болмокчу. 24 августтан 4 сентябрга чейин Жапониянын 6 шаарына, Киото, Осака, Токио жана башка шаарларына, эң кызыктуу жерлерге, эски Жапония, заманбап Жапония, кызыктуу Жапония, салт саналары, алардын тарыхы дегиле, азыркы жапондор ким, алар эмне жешет, эмне менен жашашат, кантип жашашат, ошонун баарын толук барып көрүп чыкмакчыбыз. Андан тышкары эң негизгиси, достор, биз Фудзиямага трекинг кылып, Жапониянын эң бийик чокусуна чыгып келмекчибиз. Сөзсүз түрдө абдан кызыктуу, абдан саз, жыш жана бай саякат болмокчу. Бул саякат менин жакындарым үчүн, менин саналаштарым үчүн атайын даярдалып жатат. Өзгөчө даярдалып жатат. Келиңиздер, толук маалымат шилтемеде катталып, жазылып, аракет кылып, дүйнөнүн 4 буручун көргөнгө умтулалык. Бул жашоону жаркырата жашаганга аракет кылалы. Биз менен чогуу бул жашоо сөзсүз түрдө жаркырайт. Кеттик Жапонияга.
Эми баары бир чет өлкөдө жүргөндө ал жерде тууган туушкан, той аш жана сиз жакшы белгилебедиңизби, тигиге жардам бериш керек, буга жардам бериш керек, буга убакыт бөлүш керек, бул жака убакыт бөлүш керек, тигил жерге сөзсүз түрдө барып коюш керек, достору менен барып отурмай, тигинтпей минтпей деген же жок эсе же өтө эле аз болушу ыктымал да. Анан ошол экинин баары аз болгондо сиздер бири бириңерге көбүрөөк убакыт бөлүшсөңүздөр да, сиз жубайыңызга, жубайыңыз сизге дегендейчи. Себептен азыр таксиде айтып атпайсызбы, сиз күнү түнү иштейсиз, кээде түнү бою иштеген учурлар болот, анан келгенде да чарчайсыз, жубайыңызга көп көңүл бура албайсыз. Анан ошондон дагы баягы көңүл көп бурулбай, чогуу бир убакыт өткөрбөй анан ушул маселе дагы чыгышы ыктымал. Андан тышкары айтып кетейин дегеним, мисалы бул жерде мындай да, сиз айтып атпайсызбы баягы Бишкекте кымбатчылык деп. Себептен да сиз азыр бул жерде такси кыла баштадыңыз да. Чет өлкөдө балким сиз жумушуңуз башкачараак болуп көбүрөөк акча тапчысыз. Мисалы жазбаптырсыз аны. Ал акчаңыз мисалы ошол сиздердин эле чогултканыңарга, сиздердин берекеңер болуп, азыр мисалы таксиде иштегениңиздер көп табылбай, анан бул жерге келгенде баары бир сиз ал акчанын бир канча бөлүгүн тигил жака бересиз, тууганыңызга бересиз, жакыныңызга бересиз, буга жардам бересиз, анан ошонун баары жок болуп кетип жаткандыр. Андан тышкары такси болгондо сиз айтып атпайсызбы, мен арыктадым, энергиям кетип депчи. Энергия дагы өтө көп маани берет да, себеп дегенде баягы толук кандуу, кыскасы чет өлкөдө сиздер мындай толук кандуу үй бүлө болуп, бири бириңерге карамдуу болуп, бири бириңерге камкор болуп, бири бириңерге көбүрөөк убакыт берип атсаңыздар, бул жерге келгенде ошо чачырандуу болуп калышы ыктымал да. Бизде мисалы той аш көп болуп кетет деп атпайбы, той ашка көп маани, кыргыздар көп маани бере беришпейт, мындай башка жагына маани берет да, эми той болуп атыптыр, кокуй барыш керек, тиги болуш керек деп, бирок тойдун башка жагы бар да, жана тыйындын башка жагы бар дегенде, тойго барганда жөн эле акча гана коротпостон той ашка силер кошумчаңарды бересиңер да, билбейм, $100, $200 кошумча ал деле кетип калат. Андан тышкары башка нерсе бар да, тойго баргандачы, достор, сиздер бер жагы эле минимум 5 саатты кетиресиңер да. Бул тойдун өзүнө эле ошол жерде отурган. Кыргыздын тою канча болот? Кыргыздын тою бер жагы эле 3 саат болот, орто эсеп менен 5 саат болот, а мындай кылганда 6-7 саатка чейин созулуп кетет да. 5те деп чакырылган той 7де башталат. 7де анан 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2 чейин болуп кетет да, туурабы? 7 саат да. 7 саат убактыңды коротосуң да тойго. 7 саат. 7 саат деген бул эртең менен жумушка келип туруп, кечинде саат 5те жумуштан кеттиң дегенди билдирет. Элестеткиле. Ошол убакыттын баары кетет. Ал убакыт деген ресурс да. Ал деген энергияң кетет. Ошол той деген бир мындай бир желмоуз нерсе да негизичи мисалы. Мен мисалы көп учурда тойго ушул себептен барбайм да, ушунча көп убакыт коротосуз. Мындан тышкары аял кишилер чач жасалганга убакыт коротот, кийим жасаганга убакыт коротот, жанагы сулуулук салондорго кеткенге убакыт коротот. Эркектердики деле ошончо кошулат. Айтор менин жеке эсебим боюнча кошумча алымчасы менен бир 10 саат бир тойго кетет да. 10 саат адам баласынын жашоосу бир тойго кетет да. Ошон үчүн мен мисалы кыргыз эгерде 100 тойго барса, мен 99 тоюна барбайм, бир тоюна барам да. Кээ бир кыйбастар бар, ошол экиге барып, айда эмес, жылда бир тойго барсам бардым, барбасам жок да. Ошондуктан мисалы тойдагы көп нерсени алып коет, ресурстарды алып коет. Анын үстүнө тойдо мисалы 200-лүктүн баары тойдо. Негизичи биз ошол жерде баягы ошол жерде баары чогулат да. Жакшы көргөнү да чогулат, жаман көргөнү да чогулат, көрө албаган дагы чогулат, кускусу келгендер да чогулат да. Анан ошол экинин баарына күлүшүң керек, жакшы сөз айтышың керек, жакшы сөз айтпасаң дагы мылжыйып күлүп турушуң керек да. Мисалы, эми ошол жерде ошо бири бири менен мындай жашоодо учурашып да койбойт, бирок тиги жерде күлүп кучакташмакты көрсө, бир 100 грамм ичкенден кийин өбүшүп, жытташып, жалашып калгандарды мен толтура эле көрүп жүрөм. Мисалычы, кыргыздын тою эми эксклюзивдүү, өзгөчө бир аянчы да. Ошондуктан бул дагы чоң таасир этиши ыктымал. Ошондуктан мен мындай деп ойлойм да, негизи көрдүңүздөрбү, тигил жерде үй бүлөңүз толук кандуу болуп атса, бул жерде мисалы сиздин үй бүлөңүзгө көбүрөөк убакыт бөлгөнгө, көбүрөөк бир камкорлук болгонго, көбүрөөк жанагы эркектик же болбосо жубайлардын бири бирине болгон
милдеттемеси, ошол эле учурда жубайлар бири бирине болгон көңүл бөлүшүүсү азайып же болбосо жок болгондон дагы ыктымал да. Мен башка деп айтайын дедим да жалпысынан. Эми жалпысынан мисалы мындай нерсени мен эмес, аны бир психолог менен отуруп бөлүшүп, жубайыңыздар менен барып бизде эмне туура эмес болуп атат, чогуу көрбөйлүкпү деп жубайыңыз менен да сүйлөшкөндү көрүп, эмнеге мындай болуп атат деп өзүңүз дагы баягы сабырдуу болуп, өзүңүздүн да айтып атпайсызбы, менде да ката бар деп отуруп бир сүйлөшүп, ошол такси болуп атса дагы эми баягы таксини күндөп түндөп жүрө бербей аны азайтканга аракет кылып, эгерде бул таптакыр эле бүттө жанагы камсыздуу акчаларды жаппай жатса, анда башка жолдорун издеп, таптакыр болбой атса жанагындай сиз айткандай чет өлкөдө жүрүп кетип, чет өлкөдө барып балким иштейсизби. Но бирок бул эми чоң аракет да. Негизи жубай болуп үй бүлө күтүп, балдардын дагы жүгүн, жубайыңдан жүгүн көтөргөн бул өтө оор нерсе да, өтө оор нерсе. Анага ар биринин аракети болуш керек да. Сиздин аракетиңиз, жубайыңыздын аракети сөзсүз түрдө болуш керек. Экөөңүздөрдүн партнердук ошол эки баягы экөөңөрдүн тиги ушу чогуу жашаганыңарды, үй бүлөңөрдү сактап калыш үчүн экөөңөрдүн аракетиңер болуш керек да. Аракетиңер болбосо мисалы сактап калуу мүмкүн эмес. Балким башка дагы нерсе болушу мүмкүн да. Мисалы экөөңүздөрдүкү таптакыр түшүнүгүңүздөр да башкача болуп баратат. Сиз мисалы же көбүрөөк өнүгүп баратасыз, же жубайыңыз көбүрөөк өнүгүп баратат. Сиз бул жерде жазып атпайсызбы, жубайым үйдө отуруп калды депчи. Демек тигил жакта иштеп жүргөн экен да. Жубайыңыз мисалы иштеген, эми ар бир адам партнер иштегени бул жакшы нерсе да. Үйдө отурганда бир партнер жубай үйдө отурганда ошо жубай өнүкпөй калды дегенди эле билдирет. Эми ал бала менен эле алек болуп атса, үй бүлө менен эле, очок менен эле алек болуп атса, сиз болсо тиги жакта жүрсөңүз, биякта жүрсөңүз, сиз өнүгүү болуп атат да акырын. Жубайыңыздыкы өнүгүүсү мисалы басаңдап калышы ыктымал. Ал ортодогу мисалы көп түшүнбөстүктөр пайда болушу ыктымал. Ошондуктан мен мындай деп айтып кетмекчимин да, бул мындай өтө татаал нерсе да. Буга мен бир тараптуу таптакыр жооп бере албайм, себептен эми буга жооп бериш дагы мүмкүн эмес да. Сиздин өзүңүздүн характериңиз дагы индивидуалдуу. Ошол психологко барасыздарбы, жашооңузду да карап көрөсүздөрбү, бир нерсени өзгөртөсүзбү, себептен ушул темп менен жүрүп отурса, сиздин айтканыңыз боюнча, анда аяк түбү барып үй бүлө бузулат, аяк түбү барып үй бүлө бузулат. Бирок эми үй бүлө бузулганда деле айрым учурда үй бүлө бул объективдүү себептерден бузулат. Объективдүү себептерден. Ал үй бүлөнү мисалы сактап калуу айрым учурларда таптакыр мүмкүн эмес. Мисалы эми билбейм, себебин айтпай атпайм, мен ата энеме барып келе десе болбой жатат, көңүлдөнбөй жатат депчи. Мисалы улам ата энеге бара бергенди дагы албетте жактырбай коюш ыктымал. Бирок мисалы ата энеге сиз барбай койгонуңуз дагы болбойт. Ал ата энеңиз да сизди, мисалы сиз барасыз, жубайыңыз таптакыр эле мен барбайм, сен ата энеңди жаман көрөм деп отурса, бул дагы ажырым калып келет да. Кантип? Себептен эгерде жолдошуңду, жубайыңды сыйласаң, анын ата энесин, туугандарын, же болбосо анын жакындарын да сыйлашың керек болот да. Ага дагы мамиле түзүшүң керек болот. Аны менен кошо барышың керек болот. Мантпесе мисалы болбойт да. Эгерде жубайыңды таптакыр эле бөлүп салып, же болбосо жолдошуңду таптакыр эле үй бүлөңдө бөлүп салып, жакындарыңан бөлүп салган, барбайсың деп отурсаң, сен жакындарың жок, ата энең жок, мисалы толук кандуу болбосоң, толук адам болбосоң, албетте бул дагы ажырым калып келет. Ошондуктан мен бул суроону сиздерге чыгарган себебим эле бир мисал катары эле, баягы көрдүңүздөрбү, мындай чоң мындай олку солкулар деле жок. Бирок ошол эле учурда жөнөкөй жерден эле мындай сыртынан караганда сонун, баягы жакшынакай эле жашап атышпадыбы дей берет го кыргызда. Сыртынан карасаң сонун, жакшынакай эле жашап жаткандай, бирок ошол эркинин алдына толкун болорду. Ушундай кичинекей нерселерден эле башталат да. Бул оор нерсе. Биз жашообузда ар бир нерсе үй бүлөдө эмес, ар бир нерседе ушундай олку солкулар кичинекей эле нерседен ушундан башталып көбөйүп келет. Ошондуктан мен сизге эмне деп айтам? Эми сизге ийгилик каалайм. Жумушуңузду дагы тытынып эле кыла бербестен өзүңүзгө да убакыт бөлгөндү унутпаңыз. Мисалы мен жума сайын тоого чыгып жатканым дагы ошондой да себептерди. Энергия алам, ал жерден күч топтойм, ал жерден кичине негатив энергияны ал жерге төгүп таштап, позитив энергия, позитив дем алып келем. Ал мисалы көбүрөөк ушундай кыйынчылыкка, жашоонун оош кыйыштарына туштук бергенге жардам берет. Же болбосо залга барам, тренировка кылам, же болбосо велосипед тебем, мисалы ушундай да. Ошондуктан сизге эми баягы өнүккөнгө, аракет кылганга, ар кандай балыктарды карап өзүңүздү да ойлонуп караганга
үндөп чакырып үйлөрүбүздө ушул убактылуу нерсе болуп болгон ушундай окуус окуунун баарын жеңип чыгасыз деген үмүттөмүн. Сизге?